Урматтуулар саламатсыздарбы? Бүгүн ошо мастер-класс мындай кичинекей панелдорго арналат. Бул да бир аз кичинекей панелдордун катарына кирет. Бул дагы эми мындай чакан, кичинекей, анан жеңил түрүндө аткарылат. Бир күндө бүтүрүп койсо болот. Ушундай панелдорду кантип жасаса болот? Биз выставкага чыгабыз, кичирээк болсо, коозураак болсо деп көргөзүп бериңизчи деп ушундай суроолор болгондон кийин мен кичинекей панелдорду бир сире көргөзүп берейин деп атам да. Сүрөттөр жеңил, оңой, сиздерге ылайыктуу. Ошо Pinterest'те ачасыздар телефондон. Pinterest'те ачып, ичинде сүрөттөрдүн баарын өзүңүздөр камтап өнүтө алсаңыздар болот. Эми мындай төөнүн сүрөтүн тарта албайм десеңиздер, сиздер жана оюн чиймелерди дагы кошсоңуздар болот. Чымчыктардын сүрөттөрүн, чабалекей, турнанын сүрөтүн же башка чымчыктардын сүрөттөрүн же гүлдү эметсеңиздер болот. Мен эми Pinterest'тен мен үчүн оңой сүрөттөрдү таптым. Мынакей бул төөнүн сүрөтү. Бул эми эки кыз композициясы ушундай. Урматтуулар, мага дагы бир суроону берет да, айымдар айтат. Сиз мындай дайын кийизге панно тартса болобу деп. Мен болсо экспериментально уже кичинекей паннолорду жасадым. Дайын кийиз өтө катуу кирбеген кийиздерди, жука кийиздерди базарда тандап, өңдөрүн ылайыктуу алып туруп, анан инени сайып көрүңүздөр. Инени буну мочалканын үстүнө коюп туруп, анан ине менен сайып көрсөңүздөр, ине өтсө, ине сынбаса, анда тартса болот. Бул дайын эме болуп калат да, дайын кагаз болуп калат. Сүрөт тарткан кагаз. Мен буларды тартканда эч кыйынчылык көргөн жокмун. Инелер кенен кирип атты, ине сынган жок. Буну болсо мен кургак эле сайдым, кургак сайып, аябай ине менен тыгыз иштесеңиздер, жүндү жакшылап, аябай жакшы киргизсе дайын кийизге, мындай сүрөттөр болот, паннолор болот. Муну эми жашнакка отуруп, үтүк менен аябай жакшы пар менен бир убакыт улам ысык үтүк менен басып туруп дагы бекемдеп койсо. Бунусу мен баары бир бул чоңураак деп самындап, анан киргизип, кургандан кийин жашнакка отуруп баары тиги кайра үтүктөп, чачыктайын жасап, чачык жасасаңыздар болот, мончок тасаңыздар болот, ар кандай түрлөрү жасаса болот. Эми мен мына тоголок паннону сиздерге көргөзүп берейин. Ушундай тоголок паннолорду жасап, анан дуалга келген тарелкалар жасаса болот. Мен сиздерге эмки мастер-класстарда көргөзүп берем. Кантип тарелка жасаса болот дуалга. Настенный тарелки деп коет. Ошо дуалга илип, кооздоп, ушундай тарелкалар жасаганды дагы катууроп жасаганды көргөзүп берем. Азырынча ушундай майда кичинекей паннолорду жасаганды үйрөнөбүз. Выставкаларга чыгып, сатып, пайда көрүңүздөр. Келгизде мастер-класска катышып кийизди кезип, сүрөтүн тартып, четтеринде оймо чиймелери менен эметсе болот. Мынакей мен сиздерге жаңы эле айтып бергеме, дайын кийиздин үстүнө акырын ине менен ошо сүрөттү тартып беребиз. Мен бирде эки кыздын сүрөтүн композиция кылып сиздерге тартып берип атам. Акырындап биринчи ушу көйнөктөрүн, башын, деталарын, чачтарын, ушинтип чапанын тартып бересиздер. То арчаны, то күн, жүндүн ар кандай түрлөрүн алып туруп, ине менен сайып эмтесиздер. Мынакей мен сиздерге губканы клеенкага, пакетке салып, анын үстүнө ушундай кийизди коебуз, дайын кийиз, жука кийиз. Андан кийин ошо кыздардын сүрөттөрүн, тоголорду, көндү ушинтип акырындап
биз салып ине менен сай бересиздер. Жүндү астан алып туруп биринчи көрөсүздөр ушу кандай сизге жагабы жакпайбы, кандай эле ошо кыздардын сүрөттөрү сиздердин көз карашыңызга жакшы, ылайыктуу болсо, ошондо катуураак ине менен бекемдеп кийизге киргизип бересиздер. Бир жери жакпаса, кайра жүндү чыгарып алып эле, кайра оңдоп сай берсе болот. Мындай караганда ушу ине менен сүрөт тарткан оңой эле да, баштап көрүш керек. Башында ушу мындай келиштире албай турсаңыздар, анда жанагы ар кандай түздөгү цветной карандаш деп коет го, ошо карандаштарды алып сууга малып туруп, анан ошо кийиздин үстүнө сүрөт тартып туруп, анан үстүнө жүндү дагы киргизсе болот да, ине менен. Сүрөттөрдү ошентип ар кандай түрдө тартып алсаңыздар болот. Эми булар чакан кичинекей панолор болгондон кийин мен үчүн мындай өтө оор болгон жок. Анан сиздер кыйналсаңыздар, анда эмесин эскизин тартып алып, кайра ушу түздүү карандаштар менен бир сыра тартып алып, анан үстүнөн ушу жүндөрдү жашнакай кылып эмесеңиздер да болот да. Бул ине менен жүндү кийизге киргизиш оңой эле. Андан кийин мынтип самындап, суулап, шлиф машинаңар бар болсо шлиф машина менен киргизип койсо болот. Мынакей мен азыр төөнү сүрөтүн сиздерге көргөзүп атам. Төөнүн сүрөтүн мен баягы кургак эле тарттым, киргиздим. Кичинекей эле чакан эле тоголок кылып кезип алып кийизди, анын үстүнөн эле төөнүн сүрөттөрүн тартып ине менен болгону берде ине менен аябай жүндү кийизге киргизиш керек. Ошондо бекем болуп жашнакай болуп калат. Анан сүрөт тартып бүткөндөн кийин, урматтуу айымдар, мен ушу үтүк менен, паровой үтүк менен, парын буу менен эметиш керек. Буу менен дагы базып, ызык үтүк менен базып койсо эметип калат. Анан четтерин жашнакай кылып, оңдоп, баягы оюм чийим салып, чачыктарын эметип бүтүрүп койсо болот да. Мен ойлойм, ушу майда панолор бул саттыкка да ылайыктуу. Урматтуу айымдар, мага подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып, мен менен бирге болуңуздар. Мен сиздерге да көп кызык нерселерди көргөзүп берем.